Салык кызматы сунуштап жаткан фискалдык модулдук функция атайын контролдук кассалык машинага орнотулуучу кичинекей, көлөмү сим-картадан анча чоң эмес микрочип. Анын негизги функциясы фискалдык маалыматтарды онлайн режимде түздөн-түз салык кызматынын серверине жөнөтөт. Бул басылган чек дароо салык кызматына келип түшөт дегенди билдирет. Аталган фискалдык модулу бар функцияга ишкерлер колдонуп жаткан ККМ машинасын модернизациялап же жаңысына алмаштыруу жолу менен өтсө болот. Модернизация деген эгер колунда программный ККМ болса, аны мындай айтканда прошивка кылып жаңылап алса болот. Фискалдык модулдун дагы эки түрү бар. Программный бар. Анын дагы программный фискалдык модулду программа аркылуу гана өзүнө привязка кылып колдоно берсе болот. Эгерде кимдин колунда колдонуп аткан аппараты жаңы техникалык талаптарга жооп бербеген болсо, анда борборлорго чалып ошол жерден сатып алышса болот. Аппараттык гибриддик жаңы ККМдин баасы орточосу менен 20 миңден ар жак бер жагында. Ал эми эски системада катталган ККМ аппараттары эч кандай төлөмү жок. Жаңы фискалдык модулу бар аппаратка алмаштырылат. Ал үчүн ишкер районундагы салык төлөгөн мекемеге атайын арыз менен кайрылышы керек. Эгерде ишкер жаңы ишмердүүлүгүн ачып же ККМдин бир да системасында катталбаса, анда Айыл банк, Керемет банк жана РСК банкы аркылуу акысыз гибриддик аппаратты ала алат. Бардыгы бирип 10 миң гибриддик аппарат келди. Анын 2600-ын таратып бүттүк. Дагы көптөгөн биздин салык төлөөчүлөр мына кезекте турат. Банктарда дагы бардыгы биригип 9 миң гибриддик аппарат таратыш керек. Алардын мына бүгүнкү күнгө чейин 1700 гана таратылды. Банктардын өзүлөрүнүн мыйзамына ылайык, эгер накталай эмес соода жүргүзүү болбосо, анда банк каршы болуп гибриддик аппаратты бербей коет экен. Андай учурда анда салык төлөөчү аргасыздан сатып алышка туура келет. Ошондой эле ККМдин тейлөө техникасына төлөнө турган сумма да төмөндөтүлүүдө. Мурда 600дөн 700 сомго чейин төлөнсө, бүгүнкү күндө бул сумма 250дөн 300 сомго чейин жеткирилген. Учурда бул сумманы 200 сомго түшүрүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатыптыр. Дүйнө жүзүндөгү өнүккөн мамлекеттерде ККМ машинасы толук кандуу ишке кирген. Мындан улам экономисттер өлкөнүн өнүгүүсү үчүн бул системаны колдошот. Экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров ККМ машинасынын ишке кириши менен өлкөдөгү көмүскө экономика ачыкталып, мамлекеттин мындан ары өнүгүүсүнө жол ачылат дейт. Мамлекет өзү расмий түрүндө айтып атат. Көмүскө экономикабыздын көлөмү ушул бир 30%-ын тегереги деп атат. А бирок негизи эле карап көрсөңөр, ушул бир 50-60%га чейин деп барганда жанакы изилдөөчү борборлор, анан илимиде жүргөн адамдар ошону болжолдоп 50-60%га чейин деп атат. Эми элестетип көргүлө, ошол 8 миллиард доллардын тегереги болсо, анан эми ошонун жарымы бул деген 4 миллиард доллар бул деген көмүскөдө жүргөн кезде да. Муну менен катар мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысы жогорулап, мамлекеттин планындагы иштер ишке ашырыларын кошумчалады. Ал эми мыйзамдарга ылайык белгиленген мөөнөттөн кийин ККМдин эски үлгүсү колдонулса, 23 миң сом өлчөмүндөгү административдик айып каралган. Новое, удобное. Здесь онлайн и быстро работает. А бергини надо от руки делать, и то, что там возвраттары невозможно. Единственное неудобство, что посттерминал мы, естественно, каждый вечер вносим сюда. Сейчас мы подали заявку на новый аппарат, который будет более современный. Эскиси менен иштегенге бир аз ыңгайсыз. Анткени бул өзүнчө чек урасың буга. Бул посттерминалдан өзүнчө чек урасың. Мамлекеттик салык кызматы мындан ары күчөтүлгөн режимде иш алып барып, ККМдин таркатуусун токтотпоорун белгилейт. Буга улай 2023 жылдан тарта жаңы кэшбек долбоору старт аларын билдирди. Анда топтогон чектин кайсы бир суммасы чектин ээсине кайтарылып берилет экен. Акылай Маратова, Бекназар Арыкбаев, Нью ТВ.